бычакты өрүп гүлдөрдү берип жүрөт деген кайсы жерде акча айланса ошол жерде алдамчылык көп болот да. Демек бизде фейк маалыматтар да көп экен. Жолдошумдун аялы мен экениме ошондо билишти да. 22 жыл болду бизнесте жүргөнүмө. Эң чоң алдамчылык бул кайсы жерде акча айланса ошол жерде алдамчылык көп болот да. Фейк аккаунттар эмнеге түзүлөт? Анткени алардын негизги максаты жалган маалыматтарды берүү, фейк информацияларды берүү, элдерди манипуляция кылуу, жана ошол манипуляция аркылуу кандайдыр бир максатына жетүү. Эми бул фейк аккаунттун негизги максаты ушул болгондуктан, демек бизде фейк аккаунттар көп болсо, демек бизде фейк маалыматтар да көп экен да. Анткени кандайдыр бир жыйынтык себептерден келип чыгат да. Себеби фейк информация боло турган болсо, демек мунун инструменти фейк аккаунт болот. Негизи фейк информацияны кандайдыр бир максаттар үчүн таратылат да. Же бул адамдын жеке өзүнөбү, же коомчулуккабы, же кандайдыр бир кызыктар болгон мындай коомго да, мындай сообществого ошол информацияны берип туруп, ошол аркылуу кандайдыр бир максатка жетиш керек да. Эгер бул жерде фейк информацияны тараткан кишинин же тараткан жактардын негизги ары жактагы максатын түшүнө турган болсо, анда ал фейк информацияларга адамдар алынбайт да. Жолдошум экөөбүз балдарыбыздын туулган күнүн белгилеп, анан ал мага, мен ары карап турган жакта мага гүл алып келип берип, анан мен өп койгон жер бар да, анан бирөөлөр тартып алган экен. Анан бул мына депутат ушинтип ар жерлерде жүрөт, ар кыздарды бычактап өп, гүлдөрдү берип жүрөт деген информация тарап кеткен. Бирок ал чындыгында мен болчумун. Элдин көбү мени тааныбайт эле. Анын үстүнө мен бетим нар жакта карап турганчы мен экенин билинбейт эле. Ошондо негизинен ошол Twitterде деле, Facebook'та деле ошол мен жолдошумдун аялы мен экениме ошондо билишти да. Мага чейин мен мисалы күйөөмдүн ким экенин деле мындай афишировать этчү эмесмин. Ошентип мени жолдошумдун андай бир сырттагы көңүлдөшү катары фейк эме келген да. Ошо факт, мен азыр ушундай боз түстөгү жилетканы кийип отурам. Бул факт. Бирок эгерде менин пикирим боло турган болсо, бул боз түстөгү жилетка эмес, жашыл түстөгү жилетканы кийсем жакшыраак жарашат экен. Бул пикир. Болгону ошол. А факт бул эч кандай бир аныктамасы жок, кандайдыр бир сөзсүз доказывать этиш керек болгон бир нерсе эмес. Болуп аткан турган нерсе.